Assalamu alaikum dostlar. Бүгүнкү биздин видеобуз кереметтүү суусундук жөнүндө болмокчу. Ал суусундук керек болсо ракты да дарылайт. Бул видеодо биз рак оорусу менен ооруган адамдардын жана ар түрдүү опухоль менен ооруган адамдардын үмүтү боло турган суусундук жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Кимде ким витамин жетишсиздигинен жана аз кандуулуктан кыйналган болсо, бул суусундук сиздер үчүн. Байыркы Кытай эли кызылчанын, алманын жана сабиздин кошулмасын рак оорусу менен ооруган адамдарга беришкен. Ошондон улам бул суусундук рак оорусу менен ооруган адамдардын үмүтү деген атка татыган. Кийинчерээк окумуштуулар алманын, кызылчанын жана сабиздин адамдын организмине табылгыс зор витаминдерге бай экендигин тастыкташкан. Мындай универсалдуулугу менен фаворит болуп сулуулук дүйнөсүнөн да ордун тапты. Кызылчадан, алмадан жана сабизден жасалган керемет суусундук адамдын организминдеги бардык процесстерге катышып, дайым ичкен адамдарга жакшы жагынан таасир этет. Кызылчанын составындагы темир канды тазалап, ошонун негизинде адамдын келбети туп-тунук болуп, картаюу процесси жайлайт. Тамак сиңирүү системасын жакшыртып, калган каткан калдыктардын бардыгын чыгарып, метаболизмди жакшыртат. Анын негизинде адам арыктай баштайт. Кеңири жайылган кожа проблемаларынан да арыласыз. Ичегиси, ашказаны жайында иштеген адамдын денесине угри, ар түрдүү ысыктар да чыкпайт. Демек биз ушул суусундукту рационго кошуу менен бирге гидранын керектүү башын кескен болобуз. Азыркы мезгилде аз кандуулук менен олпурушкан болочок энелерди көп көрөбүз. Бул кошулма гемоглобинди көтөрүү менен бирге аз кандуулукту алдын алып, иммунитетти көтөрүп, болочок эненин аман-эсен көз жарып алуусуна шарт түзөт. Эгерде сиз авитаминоз болуп, организмиңизге витамин жетишпей, чачыңыз түшүп, тырмак сынып, болор-болбос нерселерге нерв болуп, стресстен чыга албай жатсаңыз, анда сиз бул суусундукту сөзсүз ичиңиз. Бул смузи жүрөк кан тамырларына дагы жардамга келет. Жүрөктүн иштешин жакшыртып, кан тамырларды өз милдетин тийиштүү деңгээлде аткарууга шарт түзөт. Бул керемет суусундукту даярдоо үчүн 2 даана кызылча, 2 сабиз жана 1 алма кошулат. Керемет суусундукту 1 же 3 ай курс кылып ичсеңиз пайдалуулугу артат.